Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal majlisa khalisan liwajhika al-karim ya Allah. Бүгінгі сабағымыз тура жолдан тосқан себептерден үшінші сабағымыз. Не үшін бұл себептерді оқытамыз? Тура жолдан тосқан себептер. Бұларды білу өте маңызды бұлар. Егер де бір жақсы іс қыла албай жатқан болсаңыз, тура жолға жүре албай жатқан болсаңыз, мысалы, же болмаса башқа бір тура жолға келбей жатады, тақырыбы дават қылсаңыз эле, башқа қылсаңыз эле тура жолға келбей жатады. Эми ошонун себептери ушулар болот да. Алдыда айтылат, буга чейин 2 сабакта айттык, мисалы, бүгүн да ушул жөнүндө сөз болот. Ушул нерселерди жакшы билип алган болсоңуз, эми карап көрөсүз, ал пенде ичинде эле кайсы себептин негизинде ушул неме болуп атат, аркага чегинип атат, тура жолго жүрбөй атат, мисалы. Ошолорду билип туруп, анан ошол ар бир неменин аркасында, себептин аркасынан кантип туралаш керек, кантип оңдош керек, ошону эле айтып кетип атабыз. Ошону үйрөнүп, мисалы жакындарыңыз болушу мүмкүн, башка досторуңуз болушу мүмкүн, балким ошол тура жолго келбей аткандын себептерин ушундай изилдеп көрүп, ойлонуп көрүп, ошону дарылаган аракет кылышыбыз керек бардыгыбыз. Ушуну үйрөнүшүбүз керек. Бул дагы маанилүү. Эми кезектегиси тура жолдон тоскон себептердин кезектегиси бул нафсине эрчүү. Нафс каалоолоруна эрчүү. Ошону эле нафсине кылганын айтканын кылып эле, нафси буйруган нерсени эле кылып жүрө бере турган болсо, бул дагы тура жолдон тосот экен. Тура жолдон тосот. Мынакей. Куранда, эми Куран бул биздин динибиздеги эң негизги китеп, Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн китеп бул. Анан бул Курандын ар бир үтүр точкасына чейин Аллах Тааладан, эч кандай күмөн шексиз Аллах Тааладан бул. Эгерде Куранга шектене турган болсо, бул имандан ажырайт. Ошон үчүн бул Куранда аятта ушундай сөздөр келип атабы, демек бул 100% ишенишибиз керек. Аятта келген нерсеге 100% ишенишибиз керек. Эми мына ошол аятта келет. Нафсине эрчкен, нафсине кул болгон адамдар жөнүндө айтат мыякта. Сот сүрөсү 26-аятта: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва ла таттаби'ил хава фаюдиллака ан сабилиллах. Сен нафсини каалоолоруңду эрчибегин дейт. Ал туура эмес жолго апарат. Аллах Тааланын жолунан адаштырат, далалатка апарат дейт. Башка аятта, мисалы, Касас сүрөсү 50-аятта айтат: Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Эгерде сенин ошол дааватыңа жооп бербей аткан болсо, туура жолго чакырганыңа жооп бербей аткан болсо, же болбосо намаз оку деп чакырсаңыз, мисалы, жооп бербейт, сиздин айтканыңыз кылбайт, ошентип туура жолго келбей аткан болсо, андан билгин ал нафсини ээрчип аткан болот дейт. Куранда Аллах Таала айтат, ал билгин ошол нафсинин кулу болуп калган, нафсини ээрчип аткан адамдар ошон үчүн туура жолго келе албайт дейт. Анан бул акыйкатка бир акыйкат айтылыбы, ошого моюн сунбай аткан болсо, акыйкатка ээрчибей аткан болсо, бул нафсине ээрчип аткан болот дейт. Эмне үчүн? Мисалы, намаз окуй дей турган болсо, эртең менен уйкусу келет, тургусу келбейт, мисалы. Ошон үчүн тура албайт, намаз окуй албайт, баштай албайт, мисалы. Же болбосо, мисалы, бир байлар, мисалы, зекет бер дей турган болсо, бейбачарларга ушул жардам бер дей турган болсо, мисалы, ал ушул жүрөгүнөн акча чыгара албайт, жүрөгү менен акча бере албайт. Жүрөгү кысылып кетет, мисалы, ушул зекет бере турган болсо, же жакшылык кыла турган болсо, мисалы, туугандарга жардам бере турган болсо, жүрөгү кысылып кетет, ол акчасы чыгып кетип атат. Бул нерсени билбейт да, ошол канчалык жардам берген болсо, канчалык жакшы иштерди кылган болсо, анын берекесин табат. Мисалы, акчалай жардам берген болсо, мисалы, туугандарга болсун, бейбечараларга болсун, ушундай жардам берген болсо, анын берекеси кийин убакыт өткөндөн кийин байлыгы эселеп берекеленет, мисалы, көбөйөт, мисалы. Ошол нерсени билбейт дагы. Ошол жардам берген болсо, мисалы, акчам байлыгым азайып кетет дейт, мисалы, дагы ушундай ар нерселерди ойлойт. Же болбосо, ортодо бир туугандар менен мурасталашып калышы мүмкүн, мисалы, мурасталашып калат. Анан ошол бул дагы дин боюнча туура эмес.
мурасталашып ошол акча байлык үчүн эле бир туугандар менен урушуп, алгин менен урушуп жүргөн бул дагы туура эмес. Эми ошол эмне себептен десе, жүрөгүнө ошол байлыктын сүйүүсү кирип кеткен жүрөгүнө. Анан ошо менен капталып калган. Башка нерселерди көрбөй калган. Тууганчылык мамилени мисалы үзүп койгон, ошол байлыктын себебинен, байлык жакшы көргөн себебинен, акчаны жакшы көргөн себебинен тууганчылык мамилени же башкалар менен, достор менен мамилени ушундай жолдорду үзүп койгон дагы ошол байлыкты жакшы көргөн себебинен. Бул дагы ошол нафске ээрчүү болуп эсептелет. Бул жакта Мариям сүрөсү 59-аятта айтат: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Не дейт бул жакта? Пайгамбарлардан кийин ушундай коомдор калды. Бул биздин пайгамбарыбызга чейин башка пайгамбарлардын үммөттөрү жөнүндө айтып атат. Ошондой пайгамбарлардан кийин ушундай туура эмес немелер калды, урпактар. Алар эмне кылат эле десе, намазын окубайт эле, намаз таштап койгон, намазга бекем болбойт эле, анан шахваттарын, нафсларын ээрчип жүрөт эле. Анан акыры барып ошентип булар тозокко түшөт дейт. Бул дагы ошол тозокко түшүүнүн себептеринин бирөөсү нафсине ээрчип атат. Эми булардын айткан себеби эмне үчүн айтат? Бардык эле адамды тозокко түшүргүсү келип же ушундай максатта эмес. Ушул бардык мусулмандар бейишке кирсин деген максатта, Аллах Таалага жакшы ибадат кылсын, бири-бирибизге жардам берели, жакшы мамиледе болойлу, ушул динибизди жакшы бекем кармайлы деген максатта ушул сабактар болуп атат да. Болбосо ар кимди эле тозокко түшүрүп, аят хадистер менен коркутуп, андай максат эмес. Бул бири-бирибизди ошол туура жолго баштап, туура жолго ошол жүрүп калышына бир аз болсо да себеп болуп, бейиште чогуу жыргалчылыкты, Аллах Тааланын жаманын көрүп, Аллах Тааланын бизге даярдап койгон жыргалчылыгын көрүүнү насип этсин деп ушундай максатта. Анан кийинки алдыңкы сабактарда да келет буйрса, бейиштин сыпаттары. Аллах Таала биз үчүн нелерди даярдап койгон, тозокто эмнелерди даярдап койгон, тозокко кире турган адамдар үчүн, бейишке кире турган адамдар үчүн эмнелерди даярдаган, кандай жыргалчылыктар бар. Ошолор аяттар, хадистер менен, далилдер менен келет буйрса. Эми ошол бейишке бардыгыбыз чогуу кирели деген максатта, ошол бири-бирибизге жардам болсун деген максатта ошол сабактар болуп атат. Мына ошол нафсине ээрчип туура эмес жолго кеткендердин дагы аятта далилдеп атат мына. Бул Жасият сүрөсү 23-аят экен. Афарайта ман иттахаза илахаху хаваху ва адаллаху Аллаху ала илм. Көрбөйсүнбү дейт. Нафсилерин ээрчип, нафсине кул болуп, Аллах Тааланын буйруктарын аткарбастан ошол өзүнө кудай кылып алган болсо дейт нафсин. Аллах Таала ошол илимдүү болуп турса деле нафсине ээрчип кеткен адамдарды туура жолдон адаштырып коет дейт. Туура жолдон чыгарып коет. Канчалык илимдүү болуп кетсе деле, канчалык ушул жакшы адам болгон болсо, бирок ушул нафсине ээрчип калган болсо, нафсинин айтканын эле кылып, нафсине кул болуп эле, нафсинин аркасынан эле жүрүп калган болсо, анда ал Аллах Таала туура жолдон адаштырып коет дейт аны. Мына ушул жерден дагы билсек болот, ошол туура жолду кармаш керек. Туура жолду нафсине ээрчибестен, нафси кыл деген нерсесин эле кыла бербестен, нафси же деген эле жей бербестен, нафсиге койсо, нафси ул шариаттагы бир да өкүмдү аткарбаса, кечке уктаса мисалы, же кечке мисалы кино көрүп жатса, кечке чай ичип мисалы, ошол жыргалчылыкта эле жүрсө, эми бул дүйнө сыноо болгондон кийин, эми ушул сыноо дегенди жакшы билип алышыбыз керек, эстен чыгарбастан жакшы ойлоп жүрүшүбүз керек. Бул жакта төрөлгөндөн, бул дүйнөнүн өткөнгө чейин сыноо, бардыгы сыноо. Бул өмүр бою бул сыноо болуп эсептелет. Эми ушул сыноодон жакшы өткөн болсок, нафсиге ээрчибестен, бул дүйнөдө кыска, бардыгыбыз эле билебиз. Кээ бирлер бар, өзүнүн жашына жетпей эле өтүп кеткендер бар, мисалы, төрөлүп эле өтүп кетип аткандар бар, мисалы, 10 жашка чыгып, балким 20, 30, 50, 70, 80ге чыгып өтүп аткандар бар, мисалы. Ким бизге кепилдик берет ошол 70ге, 100ге чыгышыбызга? Мына ошол бул дүйнөдөн өтүп кете электе туура жолду кармап, намазды баштап окуп алышыбыз керек. Бул дүйнөдөн өтөбүз, бардыгыбыз өтөбүз. Эми ошол кыска эле жашоодо, эми аксакалдардан эле 70, 100 жыл жашап койгон аксакалдардан эле, энелерден эле сурай турган болсок, бул жыл канча, бул жашоо канчалык узун болду же кыска болду десе, 1 сааттай эле болду дейт, көз ирмемде эле өтүп кетти дейт мисалы. Бардыгы эле айтат ушинтип. Өтө эле кыска болду деп.
Hem бул өтө эле кыска, ошол акыйкатты Аллах Таала дагы Куранда, хадистерде баяндаган. Бул дүйнө өтө эле аз, өтө эле кыска, көз ирмемче эле. Мына ошондой эле. Эми биздин чыныгы жашообуз бул акыретте болот, бейиште болот буюрса. Ошол айткан сөздөрдү амал кылып, аяттарга, хадистерге амал кылып, ибадаттарга бекем болуп, кулук мүнөзүбүздү оңдоп жакшы бара турган болсок, буюрса бейиште чогуу болобуз. Бейиште жыргалдар биздин көзүбүз көрбөгөн, бул дүйнөдө көргөн жыргалчылыктардын бардыгынан дагы жакшы. Биздин көзүбүз көрө элек андай жыргалчылыкты. Менен кулагыбыз менен уга элекпиз андай жыргалды. Бул дүйнөдө кандай жыргал болгон болсо, мындай кулагыбыз менен угуп көрдүңүз, кандай гана жыргалчылыктар бар мисалы. Эми ошолордон дагы жакшы бейиштегиси. Биздин кулагыбыз уга элек андай жыргалчылыкты. Анан акылыбызга да келген эмес. Мисалы кинолордо фантастикалык, мисалы жыргал жашоолорду көрсөтүп коет, мисалы жасап, Эми ошол кинодон көргөн, өзүңүз элестеткен нерседен дагы бейиштеги жыргалчылык миллиондогон, миллиарддаган эсе жакшы. Бул дүйнөнүкү өтө эле аз. Эми ошон үчүн бул бейишке даярданышыбыз керек. Анан ошол шарият менен нафс экөө бири-бирине каршы келдиби, шарият буйруган нерселерди аткара беришибиз керек. Шарият буйруган нерселерди аткара беришибиз керек. Эми ошол нафсине эле ээрчип жүрө берген бул дагы ошол мусулман эмес капырлардын сыпаттарынан. Бул жакта аятта келет азыр. Маида сүрөсү 70-аятта. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun дейт. Мурдагы коомдор, пайгамбарыбыз келгенге чейинки коомдор жөнүндө аятта айтылып атат. Алар пайгамбар келгенде эле дейт, эгерде ошол адамдардын, жалпы элдин нафсине жакпаган нерсени эле айтып буйруй бере турган болсо, нафсине жакпаган нерселерди алып келген болсо шариятта дейт. Ал кээ бир пайгамбарларды өлтүргөн дейт, кээ бирлер болсо жалганчы деп жалганга чыгарган дейт. Мына ошол неме деп атат. Мундагы себеп эмне болуп атат? Ошол нафсине каршы келди. Нафсине каршы келе албастан пайгамбарды уга албады, пайгамбарга баш ие албады, мисалы нафсине ээрчиген бойдон. Ошол себептен кээ бирлерин өлтүрдү, кээ бирлерин жалганга чыгарды. Бул ошол капырлардын сыпаттары болуп атат. Мына ошондон алыс болушубуз керек. Эми буну кантип дарылайбыз? Бул нафсиге ээрчүүнү кантип дарылайбыз десе, эми билишибиз керек. Бул дүйнөдө биз кандай нерсе жакшы көрсөк деле, эгерде шариятка туура келбей турган болсо, арам нерсе болгон болсо, андан алыс болгон аракет кылышыбыз керек. Анан бул дүйнө өтө кыска дедик. Бул дүйнө өтө кыска болгондон кийин эми ошого жараша мамиле кылышыбыз керек. Бул дүйнөдө түбөлүктүү кала тургандай байлык чокулукту кыла бербестен, бул дүйнөдө түбөлүктүү кала тургандай эле бир нерселерди кыла бербестен, бул дүйнөнү өтөбүз акыры. Ошол кыяматка барганда эсеп беребиз. Аллах Тааладан бизден сурайт, ошол эмне кылганыбызды, убактыбызды, намаздарыбызды, кылган иштерибиздин баардыгын Аллах Таала сурайт. Ошого жооп бере тургандай болуп даярданышыбыз керек. Ошол нерсени дайыма эстеп жүрүшүбүз керек. Анан бул канчалык ошол ибадаттарды көп кылып, соопторду топтой бере турган болсок, Аллах Таала бизге ошол кайтып берет. Сөзсүз түрдө. Бул 100% якын түрдө. Бул ошондой ишенишибиз керек. Биз кандай гана жакшы иш кылбайлык, ошону Аллах Тааланын ыраазычылыгы деп кылган болсок, болду, сөзсүз Аллах Таала кайтарып берет. Бейиште немесин, сыйлыгын бейиште берет буюрса. Эми ар ким өзүнүн немесине кылганына жараша, соопторуна жараша. Анан ошол туура жол келдиби, туура жолду уктуундай айтылгандан кийин ошону ээрчиген аракет кылыш керек. Бир мисалы намаз окуп деп бирөө дават кылып баштадыбы, анда же болбосо сабак окуп калдыңызбы, намаз окуу боюнча намазды башташ керек. Бул нафсине ээрчип эле токтоп калбастан, ушул кичине себеп болду. Бияктан сизге ушундай баяндар болду, бир сабактарды угуп калдыңыз. Демек Аллах Таала сизге жакшылык каалап аткан, сизди туура жолго келүүңүздү каалап аткан. Ана ошол менен сизге себептер жөнөтүп атат. Ошол балким ушул пенденин оозунан угуп намазга баштап калышы мүмкүн, намазга кызыгып баштап калышы мүмкүн деп ар кандай белгилерди алганда, ар кандай адамдардын тили менен сизге угузуп турат. Мына ошону да билишибиз керек. Демек сиз ушундай сабактарды угуп аткан болсоңуз, Аллах Таала сизге жакшылык каалап аткандын белгиси. Эми ошолорго сөздөргө амал кылып, намаз баштап, башка жакшы иштерди, сооп иштерди, эгерде бирөө менен урушуп калган болсоңуз, жарашып, тууганчылыкты үзүп койгон болсоңуз, тууганчылыкты бекемдеп кайра, мисалы ата-эне менен капа болуп калган болсо, ата-эне алардан кечирим сурап, башка ушундай жолдорду тутуnuш керек.
Анан айттыга бул дүнө эч немеге жарабайт. Мисалы деңиз жер бетинде канча жер бетинин 70%тен ашыгы суу болуп эсептелет. Ошол сууга ийнени салып алганда ийнеде канчалык суу? Бир тамчы дагы суу чыкпайт. Бир тамчыдан дагы аз болот суу мисалы. Эми бул дүйнөнүн жашоосу, бул дүйнөнүн жыргалчылыгы ушул неме сыяктуу болот. Ийнеге илешип чыккан суучалык болот. Ал эми акыреттин жашоосу болсо, бул дүйнөдө бардык сууну чогултсаңыз, ал деле акыретке тең келе албайт. Ушунчалык салыштырып көрсөңүз. Эми Аллах Таала бир нерсени буйруду, демек ал нерсени кыла алабыз. Ушул нерсени да билишибиз керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха." Аллах Таала пендени өзүнүн кудретинен, мүмкүнчүлүгүнөн сырткары нерсеге буйрубайт дейт, пендени. Эгер бир нерсе буйрук болду, ушул нерсени аткарыш керек деди, болду, сразу аткара бериш керек. Ал нерсени кыла алабыз, колубуздан келет. Бизде ошол жалкоолук бар, анан коркуу бар, ошон үчүн эле кыла албайбыз. Эгер да ошол аракет кыла турган болсок, Аллах Таала натыйжа бере берет. Анан дагы бир мисал айтып кое турган болсок, мисалы бир жаш балаңыз бар, эми эле басып калды, эми эле тамак жей баштады, мисалы 1 жаш болсун, 2 жаш болсун. Анан ошол жеп баштаганда эле жагып калган нерсеси көбүнчө ошол шириндиктер болот, шириндиктерди көп жейт, көп сурайт мисалы. Же болбосо мороженое, ошол жагып калган нерсесин көп жегиси келет. Ошону бербесеңиз ыйлайт мисалы, Эми ошол шириндиктерди балким анын тиши түшүп калбасын, курт жеп кетпесин деп бербейсиз мисалы. Мороженое болсо мисалы тамак ооруп калбасын деп бербейсиз. Дагы башка бир мөмө бир нерселер болсо, ичи өтүп калбасын, ичи ооруп калбасын деп бербейсиз мисалы. Мына ошондой эле эми ошол жаш бала сизди түшүнбөйт. Бул эмнеге бербей атат? Эмнеге мен каалаган нерсем эле бербей атат деп акылы жетпейт да. Акылы жетпейт. Эми ошону сурай берет, ал бербейсиз мисалы, Мына ошондой эле Аллах Таала да бул дүйнөдө ушундай. Биз жаш бала сыяктуубуз да Аллах Тааланын арасында. Бир нерселерден тыят. Биз ошол жакшы деп ойлойбуз мисалы. Жакшы деп ойлойбуз, бирок бизге ал зыян болушу мүмкүн. Мына ошондой эле биз жаш балага жанагы зыян болот, ден соолугуна зыян же башка ушундай деп бербеген сыяктуу Аллах Таала да бизге бул дүйнөдө жакшы көргөн нерселерди бербейт. Эми 100% эмес, ал жакшы көргөн нерсе болгон болсо, бербей аткан болсо ушундай болот себеби. Ошол себеби. Биз жаш бала сыяктуубуз да. Аллах Таала биз жөнүбүздө жакшы нерсени берет. Эми жаш бала, ал акылы жетпей атат да, бул зыянбы же башка кандай экенин билбей атат. Эми ата-энеси билип атат, билип туруп бербей атат. Мына ошондой эле Аллах Таала да берет. Бизге кайсы нерсе пайда, кайсы нерсе зыян, ошол нерсенин бардыгын билет дагы, ошого жараша бизге мамиле кылат Аллах Таала. Эгерде бир жакшы сиз каалаган нерсе болбой аткан болсо, ишке ашпай аткан болсо, дуа кылып атасыз, аракет кылып атасыз, окшошпой аткан болсо, демек бул сиз үчүн ошол ойлогон, жакшы деп ойлогон нерсеңиз зыян. Эгерде наоборот, ошол сизге зыян деген нерсеңиз балким жакшы болуп калышы мүмкүн. Ушул нерселерди дагы жакшы билишибиз керек. Андан кийинки туура эмес нерселерди каалоо, күнөөлөрдү каалоо, туура эмес иштерди каалоо, бул дагы ушул туура жолго келүүдөн тосот экен. Биякта Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат, Ниса сүрөсү 27-аятта, "Аллаху юриду ан ятуба алейкум." Аллах Таала силердин тобоңорду кабыл кылууну каалайт дейт. Аллах Таала ошол биздин тобоңубузду жакшы көрөт, каалайт ушул нерсени. "Ва юриду аллазина яттабиуна шахавати ан тамилу майлан азима." Эми шахватына, нафсине эришип жүргөн адамдар болсо, ал туура эмес нерселерди каалайт. Бул туура жолго келүүнү каалабайт, намаз окууну, башка соо иш кылууну, ушундай нерселерди кылууну каалабайт. Ал туура эмес эле жолго жүрө берсе, нафсине койсо. Анан кийинки бул себептерден бул туура эмес адаттарды ээрчүү. Мисалы, үрп адатта болушу мүмкүн туура эмес нерселер, же болбосо туура эмес башка бир неме дейбиз, дин душмандары азыр интернеттен туура эмес нерселерди, туура эмес жолдорду таратып атат мисалы. Азыр мисалы немелер болуп атат. Эркекти үйлөндүрүп атат мисалы, Америка, Европа ушулардын таратып аткан нерсеси. Бул адамдардын бардыгынын кулук мүнөзүн бузуш үчүн, анан ошолордун ичинде өзгөчө мусулмандардын кулук мүнөзүн бузуш үчүн, туура эмес жолго түшүрүш үчүн, ушул исламды жок кылыш максатында ушул ар кандай
туура эмес түшүнүктөрдү киргизип атат адамдардын ичине. Эми ошолорду ээрчий турган болсо, бул дагы туура жолго жүрүш кыйын. Эркектер менен эркектерди үйлөндүрүп атат, мисалы, аялдар менен аялдарды үйлөндүрүп атат. Мына жакында эле чыкты, мисалы, адамдарды иттерге окшоп, жанагы тумшук адамдарга тумшук байлап, мисалы, ошентип адамдарды үйрөтүп атат. Бул ит сыяктуу, сен итсиң дегендей, ушул Америкада, Европада ушинтип үйрөтүп атат. Мындай видеолордон көрүп калсаңыз, адамдар итке окшоп кийинип алган, тумшук коюп алган, кулактарды коюп алган, анан ошол итке окшоп жөрмөлөп жүрөт. Башка бир адам болсо аны жетелеп жүрөт, мисалы. Ушинтип туура эмес жолго ар кандай нерселерди адамдын табиятына, адамдын акылына туура келбей турган нерселерди ушинтип киргизип атат, адамдарга таңбалап ушинтип киргизип интернетке жайылтып эле ушундай кылып атат. Эми ошондой нерселерди же болбосо башка дагы туура эмес нерселерди, түшүнүктөрдү ээрчий берген, бул дагы туура жолго келүүдөн тосот экен. Бул жакта мына айтат. Ошол пайгамбарыбызга чейинки туура эмес жолдо жүргөн адамдардын окуясын сыпаттап айтып берет. Бакара сүрөсү 170-аятта. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا. Эгерде ошол Аллах Таала түшүргөн нерсеге, пайгамбарыбызга чейинки дагы шариаттар түшүрүлгөн да, шарият китептер түшүрүлгөн. Ошол китептерге ээрчигиле деп буйрулган болсо дейт. Алар ушинтип айтат эле. بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Биз ата тегибиз, атабыз, энебиз кандай иш кылып жүргөн болсо, кандай нерселерди ээрчип жүргөн болсо, кандай нерсеге ишенип жүргөн болсо, биз ошолорду да ээрчийбиз. Алардын мындай адаттарынан чыга албайбыз дейт. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Эгерде ошол ата энеси туура эмес жолдо жүргөн болсо деле, ага көңүл бурбайт. Туура эмес жолдо болсо деле, мындай акыл иштеткиси келбейт. Туура эмес болсо деле ээрчип жүрө берет дейт. Мына ошол дагы туура жолго келүүдөн тосот экен. Эми ушул жерден ушуну кантип арылабыз десе, бул акыйкатты издеш керек болот. Кайсы нерсе акыйкат, кайсы нерсе чын, кайсы нерсе туура эмес, ошону издеш керек. Анан ошол бул диндин туура экендигин жөнүндө акыл менен ойлонуп көрө турган болсок, бул жакта далилдер чыгат. Анан алдыда дагы келет буюрса, Аллах Таала жалгыз экендиги, Аллах Тааланын сыпаттары жөнүндө далилдер келет. Мисалы, акылга сыя тургандай далилдер менен пайгамбарыбыз чыныгы пайгамбар экендиги жөнүндө далилдер келет. Ошол ынана тургандай можизалар келет. Мисалы, ошолорду окуганда бул чыныгы дин экен деп ошондой ынанып каласыз. Ошол нерселерди, можизаларды көпкө угуп тура турсаңыз, ыйманыңыз дагы бекемделет, ыйманыңыз күчөйт. Мисалы, ошол ислам динине болгон ишенимиңиз дагы да күчөп, ошол амал кылганы, ушул нерсеге түрткү болот. Буюрса алдыда келет ошол алдыңкы сабактарда. Эми бүгүнкү темабыз ушул менен аягына чыкты. Анан бул сабактарды дагы колдон келишинче бардык тааныштарга, туугандарга бөлүшүп, пайдалуусуна, туура жолго жүрүүсүнө сиз дагы себеп болуңуз. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Вассалаллаху таала аля хайри халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Эми сабакта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.